Bismillahirrahmanirrahim. Вадия деген бұл аманат. Жашообузда дайыма бар. Анан муда деп айтылат, анан мудия деп айтылат. Мудия дегени бул аманатты тапшырып аткан адам. Муда аманатка алып аткан адам. Демек бул ядул амана болуп эсептелет. Ядул амана. Дайыма айтабыз го, ядул амана, анан ядул доман. Ядул доман бул кандай болбосун сен аны төлөп бересиң. Атайладыңбы, атайлабадыңбы. Ядул аманада сен атайлабасаң, аны төлөп бербейсиң. Атайласачы? Атайласа төлөп берет. Анда төлөйт, Демек, تفضل أخي برنس. بسم الله الرحمن الرحيم. دمك كتاب الوديعة. الوديعة أمانة في يد المودع فإذا هلكت لم يضمنها. Demek вадия муданын колунда халек болгон болсо, анда аны төлөп бербейт. Неге? Анткени ядул амана. Десеңиз, мен сизге бир нерсени таштап турдум, аманат кылып сизде болуп турсун дедим да, же болбосо аманат кылып ушуну жеткирип берип коюңуз дедим. Анан жолдо сиз атайлабастан халек болуп кетти. Демек сиз ага төлөп бербейсиз. Эгерде биз төлөп бериш керек дегенди милдет кылып кое турган болсок, анда эч ким бири-бириге жардам бергиси келбей калат. Төлөп берип кереги жок. Кереги жок дейт, жөнүнө кой дейт. Себеби мен неге төлөп берем? Себеби мага эч кандай пайда жок дейт да бул нерселерчи. وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها. Bir emeden okuyalım, sırası kotorup bir-birden ha. Demek muda adam аны өзү сактай алат. Же болбосо үй бүлө сактайт. Үй бүлө дегенде ал үй бүлөдө кимдер жашайт? Аялы, баласы, уулу, кызматчысы. Себеби үй бүлө эме кыла албайт да, бул дайыма эле аны сактап туруш үчүн дайыма эле аны карап өзү отура албайт да. Анын жумушу бар, сыртка чыгат. Сыртка чыкканда дайыма аны өзү менен алып жүрө албайт. Демек, аны үй бүлөсү өзү сактаса боло берет. Туура. فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن дейт. Эгерде үй бүлөсүндөгү бөлөк адамдар аны сактай турган болсо, же болбосо аны дагы бул мынаны мага аманат кылып берди эле, аманат болуп сенде туруп турсун десе дагы болбойт. Анткени бизде мындай эреже бар. Аш-шай ла ятадамману мислаху дегенче, бир нерсе өздөй сыяктуу камтып ала албайт. Ошондуктан вакил адам башка бирөөнү вакил кыла албайт. Мудориб мудороб акчасын бере албайт. Неге десе, качан кубаты бирдей болгон болсо, бирдей нерсени камтай албайт. Ана дунаху ага чейинки нерсени нesi камтай алат. Түшүнүктүбү? Ал себеби эме, аманатта дагы мындай да, мен мисалы үчүн сизге ишенип, бул аманатчыл деп телефонун берип атсам, мындан сактап туруңуз деп. А сиз болсо башка бирөөгө берип койсоңуз, демек аманатта дагы кимге берип атасың каралат да. Сиз десем аны сиз сакташыңыз керек. А мен сыяктуу эле бул намаз окуйт деп туруп башка бирөөгө берип койсоңуз, халек болуп келген болсо ким төлөйт? Төлөйсүз. Неге? Ушуну таадди деп айтабыз. إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فينقلها إلى سفينة أخرى لم يضمن. Эми бул халек болуп кеткен сүрөтүндө бирде таадди болбойт. Жок, негизи таадди жок. Үзүр бар да. Үзүр бар да. Анан кандай десе бул халек болгон сүрөтүн айтып атабыз да. Айтты да, келди, кана мен сага берген аманатым десе, халек болуп кетти дейт. Кантип десе, ошол сенин аманатыңды сафинада алып келип аттым эле, сафинада чөгүп аттым, мен башка бирөөгө бердим. Анан башка бирөөгө берсем, ошонун колунда халек болуп кетти деп атат да. Башка эмеге өткөрсөм деп атат. Же болсо бул өзү аманат бир үйдө сакталыш керек да. Бул үйдө сактай албай калдым, мен бул жака өткөрүп койдум деп атат. Негизи мына үйдө сактай десе, ошол үйдө сакташ керек. Бул үйдө сактай турган болсо, башка үйдө. Ошол демек бул жерде таадди деген сүрөттү алат да, анда төлөп берет. Бул жерде такыр мүмкүнчүлүк жок. Эгер калып кетсе, күйүп кетип, чөгүп кетет, башка болот. Ошондой болбосун деп башка бирөөгө берсе, ал жакта да аны халек болуп кетти, күйүп кетти. Эми эмне болот десе, төлөп бербейт эмичи. Себеби аргасыздыктан халек болду. Ошол нерсеге барган, Illa yaqa fi dari hariqun үйгө өрттөнүп кетсе. Өрттөнүп кеткен себебинен башка кошунасыга берип атат анычы. Негизи кошуна сактап турса болбойт эле. Анан кошунасына халек болуп кеткен сүрөттө. Ав yakuna fi safinatin Safinada эле яхафил гар. Караса чөгүп кетүү коркунучу бар экен, Fa yulqiyaha ila safinatin ukhra. Аны башка сафинага алып өттү. Алып өттү, анан халек болуп кетти. Ошол сүрөттөрдө эмне болуп калат экен? Төлөбөйт. وين تفضل. وإن خلطها المودع بماله حتى صارت لا تتميز ضمنها.
Демек, вадияларда, аманаттарда biz айтабыз го, الثمن الثمن هو صفة في الذمة дейбиз да. Анда العين تتعين بالتعيين деп дайыма айтабыз. Мисалы, сиз 300 сом карыз болсоңуз, бул мойнуңузда 300 сом деген карыз. Кандай 300 сомду бересиз боло берет. Только ушул гана 300 сомду бериш керек деген түшүнүк жок да. 300 сом аттууну берсеңиз болду. Ал эми сиз мага китеп бере турган болсоңуз, китеп алып турсаңыз, же болбосо китеп сатсаңыз, анда белгилүү китепти беришиңиз керек. Ошол китеп болбосо, соода уже фасык болуп кетет. Түшүнүктүүбү? Ошол сыяктуу эле бул жерде эмне болуп атат? Акчалар, айткам, акча негизи бул ла татаайяну битаин. Акча. Но аманатта татаайян битаин. Мисалы айтайын. Азыр Али сизге 1000 сом берди дагы, мына аманат ошону улукка берип кой деди да. Сиз ошону иштеп алган болсоңуз, болду, сиз таанди кылдыңыз. Анан жолдо келип атып халак болуп кетти, башка болду, сиз мага төлөп бересиз. Бирок ошол акчаны алып келип атып, бир нерсе болду, халак болуп кетти. Өзүңүз атайлап алган абалдачы. Сиз мага төлөп бербейсиз. Эмнеге? Анткени сиз менин акчамды алып келип калдыңыз да. Ядул амана болчу. Бирок өзүңүздүн акчаңызды аралаштырып бергениңиз менен сиз яду доман болуп каласыз. Яду доман болуп каласыз. Түшүнүктүүбү? Себеби эмне экен? Акчалар вадияда татаайян. Түшүнүктүүбү? Ушул гана акча бериш керек. Ушул сыяктуу любой ушул суммада акчаны берип коем десеңиз болбойт. Ошондой. فإن طلبها Бул жерде صاحبها эмнеге десе, болду, бул акча өзүнүн акчасы менен алмашып кетти дагы, аралашып кетти дагы, общий халак болуп кетти, же башка нерсе болуп кетти. Ушуну аралаштырып коюу менен эмне болот? Болду уже яду доманга айланат. Яду доманга айланат. Как будто бул гасп кылып алган сыяктуу болуп калат да. Гасп деген яду доман да. бир болсо конвертке салып туруп кишейлеп туруп бериш керек экен, мындай учурда алып келип татаайян деп жүр депчи. А бирок жолдо келатып майдалап туруп анан 1000 сомду беришти деди. Бирок ошол жерде тапшырган болсо эч проблема жок. Жолдо келди, 1000 сом берди эле, аны майдалап да өзүнүн муктаждыгы иштетти. Мисалчы, иштетип туруп кийин буга берсе, жок, тиги ошол сумманы эле берет. Ошол эле сумманы берет. Просто кокус халак болуп кетсечи. Ошондо төлөбөйбү деген маселе. Анда төлөп коет экен. فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها дейт. Эми аманатты ээси моди сурады да, келем бер деди. Анан тиги айтты, азыр бере албайм деди да. Вахуа яктир, ал кудуреттүү эле ошол убакта беришке. Мисалы мен айттым да, азыр мен сизге китеп бергенмин, ошол китепти азыр бериң дедим да. Ал каякта? Үйдө да. Азыр бериңге сиз кудуретиңиз жетеби? Жок, азыр кантип бере аласыз? Жок. Ал үчүн үйгө барыш керек, убакыт кете турабы? Сиз айттыңыз, азыр бере албайм дедиңиз. Түшүндүм. Азыр Ал учурда доман болбойт. Бирок мен сизден сурап атам, аманатты берип коеюн, сиз айттыңыз сумкамда дедиңиз да. Кийин берем деп койдуңуз. Азыр бериңге мүмкүнчүлүк бар анда жерде? Бар. Бирок жалпылыктан мага бербедиңиз. Мен барбайм, актарбайм да. Ушундай учурда халак болуп кеткен болсо, анда төлөп бересиз. Сиз өзүңүз берүүгө кадир болуп, бербесеңиз анда төлөйсүз. وهو يقدر дейт. على تسليمها ضمنها дейт. وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها. وإن أنفق المودع бир эмеден окуйлу. Дайыма ушундай кылалы, бир-бирди окуйлу, чтобы кайрадан кайтып жүрбөй, Эми өзүнүн акчасыга вадия аралашып кетти. Мен сизге 1000 сом бердим эле. Эме бердим эле. Мисалы айтат да, мурда эми мындай болгон да. Мурдакы акчалар эми алтын, көмүш болгондон аларды дайыма капчыкта карманып турган да. Эми сиздин капчыгыңыз белгилүү, бул аманат деп жазып койду. Ичинде канча бар экенин эме кылып койду. Сиз анын чөнтөгүңүзгө салдыңыз, сактадыңыз. Анан өзүңүздүн деле ошондой акчаңыз бар. Бирок эмне болду? Өзүңүз атайлап алган абалда жанакы акча, мисалы капчык жыртылып калды дагы, кошелек. Анан сиздин акчаңыз менен анын акчасы аралашып кетти. Демек ушул сүрөттө өзүңүз таадди кылбасаңыз, эми доман болобой десе, анда автоматически шурака болуп каласыздар. Шериктештик болуп калат.
А шериктештик деген бул яду доман эмес. Ядул амана курулат. Аха. Фахуа шарикун ли сахибиха. Демек, ал адам шериктештик болуп калды вадиян несиге. Мудиге шериктеш болуп калды, муда. Аха. وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع дейді. Бул андан алдын ибара жок экен, а? وإن أنفق المود بعضها وهلك الباقي ضمن ذلك القدر деген. Мейлі, ошону мен окуп коеюн, анан төмөндөгүн окуйбуз. Бул мына сиз айтып аткан маселе. Мен жолдо келдим. Мага 1000 сом берген, 2500 сомдук. Бирок ошону 500 сомдугуну алдым дагы иштеттим өзүм муктаждыгымачы. Анан вахалака албaqi калган эме халак болуп кетти. Калган акчачы. Мен 500 сомду алдым, 1000 сом эле. Жолдо кетип атасың, Кудай сактасын, авария болуп кетти, башка нерсе болуп кетти, өзүм каалаганым алдычы. 1000 сом берген эле 2-500 сом, 500 сомго эмне кылып, бензин куюп алдымдан 500 сом сен чөтүңдө калган да. Мен жолдо кетип атып халак болуп кетти, бир нерсе болуп. Эми сен канча 1000 сом төлөп бересиңби? Же болбосо сен 500 сом эле иштеп койгон элең, ошол 500 сомду эле төлөп берип, калганы аманат болуп колуңда кала беле десе, ооба, калганы аманат болуп колдо калат. Ошондо сен канча иштеп койгон болсоң, ошол акчаны гана эмне кыласың? Төлөп бересиң дейт. Эми сиз окуган ибара болсо мынава: "Вайнан фaqal мода бa'daha thumma radda mithlahu fa khalaqahu bil baqi fa talifat dhamina al jami'." Бул не дейт? Бул өзүнүн малыга, биз жогоруда айткан, өзүнүн малыгын вадия менен аралаштырып таштаса, не дедик аны? Атайла аралаштырса, Атайласа анда төлөп берет дедик, Атайла болгон болсочу, таадди болбосо анда шерик болуп калат. таадди болсо анда шериктештик болуп калат дедик, А мына жерде өзү атайлап акчаны иштетти дагы, кайра дагы иштеткен акчасыны коюп койду да, ордугачы. Ал дегени ошол биринчи сүрөттөгү өзүнүн акчасыны мынау малга аралаштыргандай болуп калат. Кудум эле мен 1000 сом бар эле, 1000 сомдон 500 сом иштеттим дагы, анан өзүмдүн акчамды 500 сом бул жакка кошуп койдум да. Ошондой кошуп койгону менен мен таадди болуп калат, мен уже ядул амана эмес, мен уже ядул доман болуп калат. Биринчи сүрөттөгүнүн өкүмүн алып калат бул жерде дагы. Ошону айтып, инфака мода багдагы марада мислаху, яни өз сыяктын кайтарды. Ал деген өзүнүн акчасын кошту, аралаштырды деген да. Фахалатаху бил бaqi, калганын аралаштырып берсе, фаталифа жами доминал жами, баарын төлөп берет. Сен өзүнүн акчасы менен аралаштырып берген себептен, а жогоруда өзүнүн акчасы менен аралаштырбады эле. Сиздеги ибара жок экен ал. وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره. Эми караңыз. Булар баары кайсы сүрөттө халак болуп кеткен сүрөттө да. Эми мен сизге аманат кылып бир нерсени таштасам, атты таштасам, сиз аны минип жүрөт экенсиз да. Минип жүрүп эмне кылып алдыңыз? Халак кылдырып алдыңыз. Жокса кийим берген экенмин, сиз аны кийип алыпсыз. Халак болуп кетти. Кул экен, кулду иштеп жүрүп халак болуп кетти. Же болбосо сиз аны башка бирөөгө аманат кылып берип койдуңуз. Мына Нурсултан карга ишенет деп, аманат кылып берип койдуңуз да. Ушул сүрөттөрдө ошону эмне деп айтабыз? Таадди деп айтабыз. Бирок маселе бар. Эгер халак болуп кетсе, иштеткениң менен халак болбоду. Кайрадан сага кайтты. Кийдиң, мисалы, халак болбоду. Кайрадан аманат кылып коюп койдуң. Атты миндиң, халак болбоду. Бирөөгө бердиң аманат кылып. Кайра сага өзүң алып келип берди. Кайрадан эмне?
Качан таадди жого кете турган болсо, кайрадан аманаттык келет. Ядул аман болуп калат. Мурда яду доман болуп турса, кайра дагы эмне ядул аманага кайтат, а. Эми ал деген кылсаң боло берет деген эмес негизи. Просто фикый маселеси ушундай. Андан кийин халек болуп кетсе, сен колуңа келгенден кийин анда сен төлөп бербейсиң. دمك أو أودعها عند غيره ده فما زال التعدي يده Таадди андан кайра кетти, жанакы колго кайтып келди. Вараддаха иля ядихи. زال الضمان Демек доман кетти. Яни ядул амана болуп калды. وإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلك ضامنه. Эми ээси сурап атат да. Жанакыны бер десе, айтат эси мага эч нерсе таштаган эмессиң деген да. Халек болуп кетсе эмне болот? تلوت Төлөп берет. فإن عاد إلى الاعتراف بارك نشر أقسام سناكين وإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان. уже кийин ушул акыт бүткөндөн кийин сурады, бербей койду. Анан айтты, туура мойнума алам деди да. Сен аманат кылып бергенсиң деди. Десе, ушул анын мойнуга алганы муну аманат катары эсептейбизби кайра? يدعو الأمانة والقضاء دسه جوق. Десе жок. Ошондо дагы ядул амана болуп калбайт. Себеби мында дагы неме болуш керек да. Бул Мойын алып коюш менен кутулуп кетпейт да. кутулуп кетпейт. Домандан кутулуп кетпейт. Мейли ошону кете берди. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة. Эми мууда адам ошол вадиянын өзү менен сапарга бир жака алып жүрө алабы десе, алып жүрө алат. Мейли анда эмне болгон болсун, ал оор болсун, же болбосо мейли ага отдельный ошого место бошоткондугу үчүн ижара төлөп атасың да. Мисалы, эми адатта көп эле да. Мисалы, мен сизге компьютер таштап кеттим, же бак компьютер таштап кеттим. Анан сиз Кыргызстанга алып келишиңиз керек эле да. Кыргызстанга алып барып атасыз, мисалы үчүн, ушул болот. Жайыз. Аэропортко барсаңыз, айтты 1 килограмм весиң өтүп кетиптир деди. Ал болсо, мына аманаттын 1 килограмм веси да. Ошол акча төлөп атасыз. Жайызбы, жайыз. Бирок барганда сиз модиден акчаны кайра аласыз да. Мына мен акчаны төлөдүм, эми ушунун акчасын мага бересиң. Ошону эмне мукна деп айтабыз. وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيء حتى يحضر الآخر ديك. صاحب يدفع ديك. Эки адамча, экөөбүз бириктик дагы алиге ушундай бир нерсени аманат кылып таштап кеттик. Аманат кылып. Ал кандай нерсе десе, аны экиге бөлсө боло турган нерсе. Например, эки телефон. Эки телефон, окшош телефондордун баардыгын таштап кеттик. Экиге бөлсө болот да, туура, окшош болуп турса. Анан мен барбастан сиз өзүңүз эле бардыңыздан ушул бир телефонду бер, ушул меники деп барсаңыз, мынау мууда адам жанакы вадияны экиге бөлгөнгө кудуреттүү эмес дейт Абу Ханифа. Ал бөлө албайт дейт, ага андай мүмкүнчүлүк берилген эмес дейт. Кантип бул бир вадия кылып ташталган нерсени экиге бөлүп, сага мына, сага бул деп бөлүп коёт деп бөлө албайт дейт, Сахабалар эмне дейт? Эгерде кимиси келген болсо, өзүнүн акысını бөлүп берип койсо боло берет дейт. وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم. Али бизге бериптир, экөөбүзгө. Али бизге экөөбүзгө берди. Кандай? 10 телефон берди да. Мына 5 сенде турсун, 5 менде турсун депчи. Мима юксам берилген нерсени бөлгөнгө боло турган нерсе экен, мисалы. Лам яджуз ан ядфа'a ахадухума иля al-akhar. Мен айтсам болобу? Мына 5 сизде туруп турсунчу депчи. Экөөбүзгө 2 бөлүп берип атса, мен мына 5 тең сизде туруп турсунчу деп бергенге мага болбойт. Ошол учурда сизге дагы болбойт. Мынаны мен сиз сактап туруңуз деп берип койгонуңуз, Валакиннахума яктасиманихи. Ошол берген нерсени экөө 2ге бөлүп алат, Ва яхфаду куллу вахид минхума нисфаху. Демек, ал экөөнүн ар бири жарымын гана берген вадиянын жарымын гана эме кылат, сактайт. وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر دي. Бирок ушундай нерсе берди, бир телефон берди да. Мындан сактап бергенчи бөлө албайсың, анча.
Ошондо же мен уруксат берем, сизде туруп турсун, экөөбүз келишебиз да. Же сиз айтасыз, же сизде туруп турсун деп, ошо инкемина ла юксан жазан яхфада ахадума биднил ахар. Экөөнүн бирөөсү сактайт, экинчисинин уруксаты менен дейт, وإذا قال صاحب الوديعة ألا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن. Эми ушундай шарттарды койсо болобу деп атат да. Ушундай кээ бирки шарттар бар. Ал шарттарды аткарыш бул кыйын да. Эми эмес. Элестетиң, мен сизге азыр бир эмени бердим да. Телефонду бердим да. Мынаны өзүң гана сактайсың, үй бүлөң сактабасы десем. Үйүңүзгө барып койсоңуз, сиз кеткенде үй бүлөнү чыгарып коесузбу үйдөн? Силер чыгып тургула. Кыйындыр. Үй бүлө силер чыгып тургула, бул жерде аманат бар деп. Болбойт да андай. Туурабы? Демек, мындай коюлган шарттар юлга болот. Ал коюлган шарт туура эмес. Эми ал айтты, кетип атып, мына үйдө мына калды, көз салып тур деп да, болду. Фасалламаха лам яд. Анан аялды карап тур десең, бир нерсе болуп халак болуп кетти. Кийин бул мода төлөп береби? Модеге төлөп бербейт. لو يتكلم وإن قال له يحفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن deydi. Yani غرفة منال bölmöge dese. Misal, mынау чоң үй. Дар бар, байт бар. Дар, байт, манзил ушундай бөлүнөт да. Кээде байт дегенден максат гурфанын максаты. غرفة bir da. Байт дегенден максат эми манзил дегенден максат шипканын эми бар. А дар дегенден максат жер үй. Түшүнүктүү? Мына бөлмөдө сакта десе, бул адам мына башка бөлмөдө деле сактаса боло берет. Айтып только мына гурфатул жулуста деди. Анан бул адам сактай алат гурфатул наумдачы боло берет. Айырмасы жок. لو يتكلم يقول وإن حفظها في دار أخرى ضمن deydi. Эгерде айтты, сен мына үйдө сакта десе, анын эки үйү бар экен да. Бири бул жерде, экинчиси башка райондо да, мисалы. Бул район эмес, башка райондо сактап атат. Ошол учурда эмне дейт? Төлөп калат дейт. Демек, мына койгон шарты дурус дейт, كتاب العارية عقد تبرع. Бул تملك المنافع بغير عوض. жашоодо өтө көп бар, Азыр мен сизден карызга акча алып турсам, عارية. ария. عارية деп алсаңыздар ал карызга өтүп калат. Себеби Буюмдарды эмне кыласың да. Не айтайын дегеним, кайсы бир нерсенин манфаатын колдоносуң да, кайра ээсине кайтарып бересиң, бир айы бар. Бир айы. Манфаатты колдонгондо анын акысын бербейсиң. Бул бизде жашоодо аябай көп кездешкен. Кем мынаңызды кылып турайын, кем мынаңызды угуп турайын, кем мынаны алып Күрөөгү турайын. берип тур, таамдын берип тур деп эле, буюмдардын баардыгын эле, арабаны берип тур деп эле айылда. Ушул нерселердин баардыгы ария болуп эсептелген да. Окуй бериңиз. العارية جائزة وهي تملك المنافع بغير عوض. Демек, ария бул рухсат, бул бар нерсе. Ария деген эмне деген десе, бул манфаатка ээ кылдыруу. Мынаны иштете бер, мен сага рухсат бердим, ушудан пайдалана бер, бирок анын барабарына бирдемке аласың, эч нерсе албайсың. وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك عمر Вадерлек умру ва сукна. Караңыз. Өзү ария кандай сөздөр менен байланат десе, бизде мисалы кештеп турайынчы деген сөздөр да. Берип турчу мына. Берип турчу иштеп турайынчы деп. Же болсо айтат, мейли сен да туруп тура берсең, иштеп тура бер. Кайсы сөз арияга далат кылса, ошол сөз менен байланат. Бул жерде эми арабтар ошо ария бердим, буну сага жедирдим, бул мына жерди сага мисалы корксоң ошондой да, которсоңчу. Атам тока же болсо айтат, мына кийимди сага бердим деп, бирок ушул бердим дегендер башкалар же болсо мынан адабан сени миндирдим. Эгер хибаны максат кылбаса, ушул сөздөрдүн өзү менен эмне байланат, же болсо мына кулду сага кызмат кылдырдым деп, же болсо мына үйүм сага жашоо үчүн болуп турсун десе, же болсо ошол менин өмүрүмдө сен жашап тура бер деген. Ушул сөздөрдүн баардыгы арияга далат. Арабтар ушул сөздөр менен колдонот. Биз кайсы сөздөр менен колдонсок,
Şu men gider. Ошону менен кете берет. وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء. Демек, муайир адам арияны каалаган учурда сураса болобу? Болот. Себеби бул акыт лазим эмес да. Болду, ушундай эме кылдың, эми артына кайтпаш керек деген нерсе жок да. Неге биз баягы жогоруда билесизби, дайын менен кортту бир айтканда, мен айткам да. Типти, мисалы дайын бул мульзим дегенбиз да. Дайын, ал корт болсо гайру мульзим дегенбиз. Ал дегени сен канча вада баягы келишим түзүп койсоң дагы, ошол келишимди өзү мульзим болуп турат деген эмес да. Кандай? Мисалы үчүн мен айттым, мына китепти сатып алам, акчасыны бир айдан кийин берем. Бир айдын ичинде сиз сурай албайсыз, уже бул мульзим. Бирок акча берип турдуңуз мага 500 сом. Бир айдан кийин алам дедиңиз. Кайра бир мындан кийин сиз акчаны бер десеңиз боло берет. Себеби мынау мульзим эмес. Эми вада деген нерсе бар, туура. Вада деген нерсе бар. Кадан мульзим эмес, бирок вада бул мульзим болуп эсептелине берет, а. Казыга барсам мульзим кылып койбойт да. والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا. Демек, ариядагы бул аманат экен, мустаирдин колунда бул аманат яды домон эмес. Эгерде бардык нерседе таадди барбы? Сатып берди, же атайлап халак кылып койду, адаттагыдай колдонбоду, башка кылды. Таадди болгон болсо, анда төлөп берет, а? وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره ولا يرهنه وله أن يعيره إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل ديك. Эми وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره. Сизден бир нерсеңизди алып алып иштетип турайын деп бирөөгө ижарага берип койсо болобу? Болбойт. Же болбосо аны рахым кылып бирөөгө берип койсо болобу? Болбойт. Себеби рахым, ижара дегендерчи бул мульзим акыттарда мындайча айткандачы эме кыла албайсың, ал буга караганда күчтүүрөөк акыттар. Бирок башка бирөөгө яра кылып берсең болот дейт, Окшош. إمكان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل. Мустаар деген эмне? Ария алып аткан буюм. Аны мен колдонсом дагы бирдей колдонобуз, башкасы колдонсо дагы бирдей колдонот. Мустамилдердин өзгөрүшү менен мустаардын өзгөрүп кетпейт да. Илгери мисалы үчүн үйлөр ошондой болгон. Себеби үйлөр жалаң эле таштан курулган дагы анын эмеси мен колдонобун, башкасы колдонобу бирдей болгон да. Эми азыр андай эмес. Азыр мисалы үчүн семейнилерге да берет, же болбосо мына кыздарга да берет, же балдарга да берет. Себеби кыздардын колдонгону бөлөк, үй бүлөнүн колдонгону бөлөк, баласы жок деп айтат. Азыр шарттары көп, себеби мустамилдердин өзгөрүшү менен мынау буюм дагы өзгөрүп кетет да. وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض. Демек, неге буларды эме алып келип атат? Негизи айтып атпайбы? Кээ бирки адам кайсыл бир нерсени колдонсо, аны истихлак кылып гана колдонот да, пайдаланат. Манфаатын, мисалы, сигарет чеге турган адам, сигаретти арияга берсе болобу? Ал, мисалы, аны чеккен болсо, болду, мына буюм жок болуп кетет. Аны колдоно турган болсо, манфаатын колдонуп атпайбызбы? Колдоно турган болсо, бул мына нерсе халак болуп кетет, жок болуп кетет. Демек, биз аны мейли буну ария деп эсептесек дагы, бул ария эмес, бул корттун өкүмүн алат. Карыздын эмес. Мисалы, сиз 5 килограмм un алып турдуңуз, кайра 5 килограмм унду мага бердиңиз да, мынаны пайдаланып тур. Кантип мен аны пайдаланам? Аны жөө менен пайдаланам да, туурабы? А жеген болсом, бул халак болуп кетти деген сүрөт. Аны эми сизге башкасыны эме кылып берем да, анын ордуна башканы берем. Демек, булар бардык корттун өкүмүн алат. Акча берсе деле ошого. Акчаны кантип колдонобуз? Жанына акчаны кайтарып беребизби? Алган акчаны андай эмес да. Ошол сыяктуу, ошонун көлөмүндө сыпаттагы акчаны кайтарып беребиз. وإذا استعار أرضا ليبني فيها ويغرس نخلا جاز ذلك. Эми жер алды. Мен айттым, мына жерди хазырат иштете бериңиз дедим да. Иштеп тура бериңиз. Ана жерге сиз эмне кылдыңыз? Үй курдуңуз, же чатыр курдуңуз, же болбосо ал жерге гиластарды, өз эгиндерди эктиңиз, бирдемелерди эктиңиз.
ушинтип пайдаланса болобу? Жараса, болот, а? Валил муир, бирок мен аньяржи фиа мен вадияны, арияны каалаган учурумда кайтарып алам. Аха. وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس дейді. Мен не дейм? Берке мустаирге айтам, мыналарыңды алып кет дейм да. Мынаны жерден ал, бинаңды буз, мынаны болсо жулуп кет деп айтам, а? Аха. فإن لم يوقف العارية فلا ضمان عليه дейді. Эми фаин лам якун юқит ва ин лам юқит би ария. Эң жакшы экен. Арияга убакыт эме болбоду да. Міне юқиф дептір. Юқит болуш керек өзүчө. Ошону эме кылып койсоңуз юқит, яғни убакыт бербеди. Арияга убакыт бербеди. Кандай? Сен 10 жыл иштеп тур деген сөз болбоду да. Болбосо мен келгенден кийин мынаңды алып кет деп айта алам да. Алып кетти. Жакшы. Анан бул жерде эмнени айткысы келип атат? Кандай күн окусаңыз? وإن كان وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع. Эми эгер убакыт айтылган, мынаны 5 жыл иштеп бердим. Бирок мына 5 жылдын ичинде бул үй курду, башка кылды, гиластарын экти. Анан эме келди. Арадан 3 жылдан кийин эле келди да, мыналарымды ал, мен эми өзүм иштетем деп атат да. Ушундай болгон болсо дейт, болбойт дейт. Анын эге канчасын үзүп алган болсо, эмелериничи, канча нуксан кете турган болсо, мына бинадан, варстан канча нуксан кеткен болсо, анын баарын эмне кылат? Төлөп берет дейт. Муайр адам. Түшүнүктүүбү? Аха. Окуган күнүчү бирөөлөр. وأجرة رد العارية على المستعير дейді. Аха. Демек, арияны алгандан кийин аны ким кайтарыш керек? Сиз кайтарасыз да, туурабы? Арияны алган адам мустайыр кайтарат. Демек кайтарганда бирөө аркылуу кайтарып атат. Мындан алып барып берип койчу депчи. Ошол алып барып берип койчу таксинин акчасын ким берет? Мустаир берет. Мустайыр берет. Колдонгон адам берет. Эми мустажар нерсени эме болсочу, мына нерсени. Мисалы ижарага алып турдум да. Бул негизи не дейт? Ушуну кайтарып бериш милдеттүү эмес дейт. Же болбосо милдеттүү эмес, бул ушуну кайтарып бергенде таксиден берип атасың, ижарага алып. Эми ким анын акчасын төлөйт десе, анда аны муайр төлөйт дейт, же болбосо муаджир төлөйт дейт. Өзү бул албатта келген эмес, ушул жерде келип атат. Ожура тороддел айнел мустаджар алел муаджир. Көрдүңүзбү? Муаджирге милдет болот. Түшүнүктүү? وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب. Васип адам өздөй нерсени кайра жеткирип бериш керек, алдым кайра жеткирип бер. وإذا استعار دابة وأجرة فردها. رد العين المودعة على المودع. Бар екен? Андай жоқ. Эми биз азыр эмедебиз да, ариядабыз. Вадия деген нерсени өттүк, а? Вадия деген нерсени. Вадияда мудиа бар, анан муда бар, туурабы? Эми сиз мага мынаны айттыңыз, аманат сизде туруп турсун дедим да. Аманат деп. Мен сактап жүрдүм, аны айтты, азыр баарын салып бериңизчи дедим. Мен салып койсом, такси акчасын ким берет? Мудиби же муда? Муди берет да, сиз бересиз да. Вадияда ошол берет. Түшүнүктүүбү? وإذا استعار دابة فردها إلى اسطبل صاحبها لم يضمن. Эми караңыз, өзү таслим, кобут кандай болуш керек десе, бул мындай деп атат. Даббаны арияга алдым, машинаны алдым, мисалчы. Машинаны алдым дагы, ана мен кайтарып беришим керек да, мага милдет да. Кайтарып бергенимде мен бардым гаражга койдум да. Өзү машина кайерде сакталат? Гаражда сакталат да. Өз ордуна алып барып койсом, ушуну эмне деп эсептейбиз десе, ушуну кайтаруу таслим деп эсептейбиз деп атат. Таслим болду, таслим деген нерсе табылды дейт. Түшүнүктүүбү? Мына даббаны мисал кылып атат, даббаны истобили маликиха. Эменин коргонуга, мал кароосуга даббаны алып барып байлап койсо, демек ушул жетиштүү болот, таслим болуп эсептелинет. Халак болуп кетсе дагы бул адам төлөп бербейт дейт, мустаир төлөп бербейт дейт. وإن استعار عينا فردها إلى دار المالك
ولم يسلمها إليه لم يضمن deydi. Domina. Endi لم يضمن deydi. Şunu emin oңдоп koyuңuz. Domina dedi. وإن استعار عينا فردها. Em ne oldu? Men bir buyumdu alıp durdum da telefonda mınаңыз иштеп турайын dedim. Эми ошол нерсени мен бардым дагы сиздин үйүңүзгө коюп койдум. Сиздин үйүңүзгө коюп койсом, ушуну таслим деп эсептебейбиз деп атат. Кымбат баалуу нерсеничи. Балким сен муну колуга беришке, эгер ошо коюп койгон жериңде халак болуп кеткен болсо, төлөш керек болот. А бирок атты жанакы бардым дагы эмесиге, коросуга киргизип атканага апарып койсоң, анда төлөбөйсүң, ал ошол жерде сакталат. А мынабычы десе, бул сен койгон жерде сакталбайт болчу. Муну балким сейфке салып коет, же болбосо башка жерге чөнтөгүдө алып жүрөт дайыма. Же дайыма ушул эң халак болбогон жерде сактайт да мунучу. Демек сен төлөп бересиң дейт, а? وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن deydi. Вадия. Баягы эме. Вадия деп өттүк го жогоруда, аманат. Аманатты жөн эле алдыңыздагы үйгө апарып жөн коюп койсоң, колуга тапшырып алсаң, төлөп бересиң. Вадия менен ария окшош, көрдүңүзбү? Таслим болот. Ушундай эмелерде. Айып болгон нерселерде. Түшүнүктүүбү? Bizde taslим болғанда азыр неме болып жақсы болып қалды. Телефон чығып қалып.